Саламатсыңарбы, урматтуу студент достор, урматтуу бүгүнкү онлайн жолугушуунун катышуучулары. Биринчиден, биздин Ош мамлекеттик университетинин сүйүктүү студенттери менен бүгүн аралыктан болсо да көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтуумун. Урматтуу студенттер, мына өзүңүздөр күбө болгондой, акыркы 1-2 айдын ичинде биз ошол кырдаалга байланыштуу окутуунун аралыктан окутууга өтүп, бүгүнкү күндө ушул биз Ош мамлекеттик университети жалпы Кыргыз Республикасындагы билим берүү системасы менен чогуу эле ушул кырдаалда биз окуу процессин үзгүлтүккө учуратпастан аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен ийгиликтүү ишке ашырдык деп айтсак болот. Ушул мезгилде, ушул процессти ишке ашырууда биздин Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамаатына, мен ойлойм, биздин студенттер абдан жакшы жардам берди. Себеби ушул биздин студенттердин мындай жаңы технологияларды тез өздөштүргөнү, буга чейин ушул биз бүгүн эле эмес, ошол акыркы 10 жылдан берки ушул компьютердик технологияларды, аралыктан окутуу технологияларын кеңири колдонуп келаткандыгыбыздын пайдасы болгондуктан биздин студенттерибиз ийкемдүү түрдө ушул платформага бардык аралыктан окутуу технологияларына өтүп, ушул боюнча иш алып барганга тез көнүп кетишти деп айтсам болот. Ошого байланыштуу урматтуу студенттер, бүгүн мен ушул биздин сүйүктүү студенттер менен аралыктан болсо да жолугуп, рахматымды айтып, ушул республикадагы жалпы кырдаалды туура түшүнүп, ушул окутуунун аралыктан окутуусун менен аркылуу болсо дагы анча-мынча кыйынчылыктарга кырдаалды түшүнүп, ошол кыйынчылыктарга карабастан ушул технологияларды пайдаланып, үйрөнүп, окуу процессин улантканыңыздар үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Албетте, бул кырдаал башталгандан кийин аралыктан окутуу технологияларына өткөндө Ош мамлекеттик университети колдон келишинче ушул биздин студенттер үчүн ыңгайлуу шарт түзүп бергенге аракет жасадык. Бул ушул биринчи күндөн баштап биздин ушул акыркы мезгилдеги бардык интернет технологияларыбыз, мүмкүнчүлүгүбүздүн бардыгын буруп, ошол бизде иштелип келаткан автоматташтырылган информациялык системадан баштап ар түрдүү платформаларды кеңири пайдаландык. Өзүңүздөр билгендей, ушул окутуу процессинде 2 түрдүү окутуу бизде жүргүзүлдү. Жалпысынан айтсак, ошол синхрондук окутуу, асинхрондук окутуу деп коет. Бул синхрондук окутууга ушул бүгүнкү биз сиздер менен колдонуп аткан Zoom платформасы сыяктуу платформалар түздөн-түз чогуу бир жерде отургандай сабактарды өтүү. Ал эми асинхрондук платформа катары ушул биздин AVN маалыматтык системасы, андан сырткары Moodle системасын колдонуп жатышты. Classroom болобу, башка бир топ колдонуп жүргөн окутуучуларыбыз өзүнө ийкемдүү, ыңгайлуу болгон платформаларын пайдаланып, сиздер менен окутуу процессин улантууга жетишти деп ойлойм. Ошол мезгилде биз студенттерибиздин активдүүлүгүн, кандай жүрүп атат, кыйынчылык болгон студенттер жокпу дегендей тынымсыз биз анализдерди, изилдөөлөрдү жүргүзүп жаттык. Өзүңүздөр билгендей, атайын ошол аралыктан окутуу боюнча студенттерди онлайн сурамжылоолорду жүргүздүк. Жыйынтыктары көрсөткөндөй, ошол дээрлик көпчүлүк бардык студенттерде эч проблемасы жок. Ушул иштер алдыга окуу процесси улантылды деп айтылат. Андан сырткары биз студенттер үчүн 2 жолу ар түрдүү конкурстарды уюштурганбыз. Ушул аралыктан окутуу технологияларын кантип пайдалануудасың, кандай платформаларды колдонуп пайдаланып жаткан мыкты видеороликтерге конкурс жарыялаганбыз. Ал конкурстун жыйынтыктары дагы чыкты. Андан сырткары мына кечээ эле биз сиздер менен жеңиш майрамын өткөрдүк, май майрамдарын өткөрдүк.
Кече эле мына айт майрамын өткөрдүк. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул баардыгыңыздарды ушул майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ошол 9 май улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата дагы атайын ушул жеңиш жырларын ырдоо, ырларды ырдоо деген бир топ конкурстарды уюштурдук элек. Ошого дагы биздин студенттерибиз абдан активдүү баардык конкурстарга катышып дагы үлгүрүштү. Мындайча айтканда, ошол биз окуу процессин бир гана билим берүү менен эмес, калган маданий багыттагы дагы, руханий багыттагы дагы бир топ иш-чараларды бул мезгилде аткардык деп айтсам болот. Бүгүнкү жолугушуубуздун аягында буюрса, мен ошол конкурстарыбыздын жыйынтыктары боюнча дагы сиздерге жеңүүчүлөрдү, жалпы эле катышуучуларды онлайн түрүндө болсо дагы куттуктап, тиешелүү сертификаттарыбызды тапшырабыз. Эми урматтуу студенттер, бүгүн ушул жолугушуудун формасын мен көбүнчө суроо жооп иретинде кылалы деп сунуш кылат элем. Эгерде кимдерде кандай суроо болсо, кол көтөрүп, микрофонуңуздарды жандырып суроо берсеңиздер да болот. Эгерде мүмкүн болсо, көпчүлүгүңөр ошол биздин чатка суроолорду дагы берсеңер болот. Мен колдон келишинче ошол суроолордун баардыгына жооп беришке аракет кылам. Эми азыр ошол мен кыскача кандай иштер аткарылгандыгы жөнүндө айттым. Азыр ушу университет жөнүндө сагынып калган болсоңор керек, кыска ролик бар, ошону көрүп, андан дары уланталы. Ош мамлекеттик университетинин тарыхы 1939 жылы ачылган мугалимдер институтунан башталат. 1951 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институту болуп түзүлүп, 1992 жылы Ош мамлекеттик университети болуп өзгөртүлгөн. 80 жылдык бай тарыхы бар Ош мамлекеттик университети мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө эбегейсиз чоң салым кошуп келүүдө. Учурда билим алып жаткан 35 миңден ашуун студентти тейлөөгө Ош мамлекеттик университетинин материалдык техникалык базасы, илимий потенциалы жетиштүү. Университет бала бакчадан баштап докторантурага чейинки заманбап билим берүүнүн бардык баскычтарын өзүнө камтыйт. Университет бүтүрүүчүнүн кесипкөй адис болуусуна, шык жөндөмүнүн, чыгармачылыгынын өнүгүүсүнө, ден соолугуна, маданий жана руханий көрөнгөсүнүн байуусуна, жалпы ар тараптан калыптанууга кам көрөт. Салттуу билим берүүнү айкалыштырып, дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине чыктык. Ошмуга кабыл алынган ар бир студент окутуунун натыйжасын так билип, окуу мезгилинде предметтерди жана окутуучуларды тандоо укугуна ээ. Мен Сулайманов Нургазы, Ош мамлекеттик университетинин 2003 жылкы бүтүрүүчүсү болом. Азыркы учурда информациондук технологиялар жана программалык камсыздоо багытында иш алып барган америкалык FICO компаниясында даталарды же данныйларды анализдөөчү эксперт-аналитик болуп эмектенем. Университетибиз 33 өлкөнүн 261 жогорку окуу жайы менен алмашуу программаларынын алкагында кызматташат. Ошмуда окуп, дүйнөнүн бир нече университеттеринде окуп келүү мүмкүнчүлүгү ар бир студентте бар. Мен Кубанычбекова Инжира. Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин 3-курсунун студентимин. 2019 жылдын октябрь айынан баштап
Kyoto Minsai Академиясында өзүмдүн жапон тилиндеги деңгээлимди жогорулатуу максатында билим алып келем. Я Селзим Саитбекова, студентка второго курса Орского государственного университета факультета математики и информационных технологий. На данный момент я нахожусь по мобильности в Испании, в городе Кадис. My name is Amit Kumar Sharma. I am from Bihar. I read in OC State University. I love this university. Menin adım Aklay. Men Konfutse İnstitutu'nun muallimmen. Men o şarında 6 yıl yaşadım. Maa o şarın jatat. Bir gana Ош мамлекеттик университетинде эң мыкты окуган 10 студент айына $100 өлчөмүндө атуулдук стипендия алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Өзгөчө жеке атуулдук стипендиянын ээси болуу мен үчүн сыймык. Анткени дал ошол кезде айына $100, жылына $1200 стипендия алуу биз үчүн, студент үчүн эң чоң сыймык жана чоң жоопкерчилик болгон. Ош мамлекеттик университети республикабызда биринчилерден болуп, көз карандысыз программалык жана институционалдык аккредитациялардан өтүүгө жетишти. Ош мамлекеттик университети 2018-2019 жылдары билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулган көз карандысыз рейтингде биринчи орунду багындырды. Окуу жайыбыздын акыркы жылдары жараткан ийгиликтери мамлекет тарабынан бааланып, 2017 жылы даңк ордени менен сыйланды. Бул жетишилген ийгиликтер университетибиздин эмгек жамаатынын талыкпаган бир топ жылкы эмгегинин натыйжасы. Ошмо терең тарыхы, бийик максаттары, кенен ой жүгүртүүсү жана заманбап билим берүүсү менен алдыга умтула берет. Урматтуу студенттер, сиздер жогоруда кыска ушул университетибиздин жөнүндө роликке күбө болдуңуздар. Албетте мен бир-эки ушул жерде мындай бир студенттер үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтып койгум келип атат. Бүгүнкү шартта ушул жогорку окуу жайдагы жалпы эле университеттеги студенттердин ушул билим берүүнүн сапатына, жалпы эле университеттин өнүгүүсүнө кандай салымы бар? Азыр эле бир суроо көрүп калдым. Ошол биз студент катары университеттин баягы амбициялуу программалары бар. Жакынкы 5 жылдагы, 10 жылдагы өнүктүрүү стратегиялары бар. Ошол стратегиялардын бирисинде мына рахмат бир студент сурап атат. Ошол дүйнөлүк топ 700 университеттин катарына кирүүсү үчүн Ош мамлекеттик университети биз студенттер кандай салым кошобуз ошого деп сурап жатат да. Мен айтат элем, жогоруда роликте өзүңүздөр көргөндөй, бизде Ош мамлекеттик университети ушул жакынкы 4-5 жылдын ичинде ушул Орто Азиядагы эң мыкты университеттердин бирөөсү, 3 университеттин бирөөсүнө кирүү, жалпы эле дүйнөлүк рейтингде ушул 700-дүктүн ичине кирүү деген максаттарды коюп атат. Бул университеттердин рейтингин аныктоочу атайын дүйнөлүк уюмдар бар. Рейтинг аныктоочу уюмдар бар. Ошол уюмдардын университеттин рейтингин аныктоочу өзүнүн атайын критерийлери болот. Ошол критерийлерге ылайык жалпы эле ошол заманбап бүгүнкү күндүн университеттин билим берүүсүн, анын сапатын баалоочу бир топ критерийлер өзгөртүлгөн. Алардын бирөөсү ушул билим берип аткан, окуп аткан студенттердин ошол өзүнү окутуп аткан университет жөнүндө ой пикири. Окуу процессине ошол 4 жыл окуй турган болсо студенттерибиз, ошол 4 жылдын ичинде
үзгүлтүксүз студенттерден тиешелүү университет, факультет сурап, студенттердин пикиринин негизинде ар түрдүү чечимдерди кабыл алып барыш керек. Мен ойлойт элем, сиздердин эң негизги мен сурана турган, сиздердин кошо турган салымыңыздар университетте, факультеттеги ар бир окуу процессине активдүү аралашсаңыздар. Жалпы эле уюштуруу моментинен баштап билим берүүнүн мазмунуга чейин. Бул эмнени билдирет? Азыркы күндө биз ар бир окутулган сааттан баштап ар бир предметтин жыйынтыгын талкуулап турушубуз керек. Ошол талкуулаганда сиздердин айткан ойлордун негизинде тиешелүү кафедралар тиешелүү чечимдерди кабыл алып, өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Эгерде ошентип бара турган болсок, бир эле студенттер эмес, ошол университет өзү, бүтүрүүчүлөр, иш берүүчүлөр ушулардын жардамында сурамжылап отуруп, биз билим берүүнүн жанагы биз максат кылган чоң максаттарга жетебиз деген терең ишеничтемин. Албетте студенттер ошол эле мезгилде көпчүлүк учурда ушул өздөрүнүн укуктарын билиш керек. Бүгүнкү талаптарга ылайык, акыркы бекитилген стандарттарга ылайык студенттерге өз алдынчалуулук көбүрөөк берилип атат. Студенттин өз алдынча окуусуна көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилип атат. Андан сырткары студентке тиешелүү окуй турган предметтерди жана окуткан мугалимдерди тандоо укугу берилип атат. Анан ар бир сессиянын жыйынтыгы менен студенттерди сурамжылоо, онлайн сурамжылоо жүрүп атат. Вот ушул процесстерге сиздердин активдүү катышып беришиңиздерди мен суранат элем. Ошондо биз сиздер айткан жанагы топ 700 деген амбициялуу максаттарыбызга тез арада жетебиз деген терең ишеничтемин. Анан негизги суроо бүгүнкү күндө, урматтуу студенттер, мына азыркы мезгилде биринчи модулдар жыйынтыкталды, экинчи модулдар жүрүп атат, жакында жыйынтык сессиялар жүрөт. Биз ушул процесстердин бардыгын онлайн жүргүзүүдөбүз. Анан көпчүлүк учурда студенттерде ушундай суроо болуп атат: контракт төлөмү боюнча кантип төлөйбүз, кайсыл кээде айылдан мисалы үчүн төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбой жатат деши мүмкүн. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, бүгүнкү күндө биз ошол тиешелүү ар түрдүү банктар менен сүйлөшүп, ошол сиздер үйдөн чыкпай туруп төлөй турган мүмкүнчүлүктөрдү жасадык. Бул ошол баланс кейжи деген баягы единица, соткага единица салып, ошону которуп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары Мегапей деген кызматтан дагы бүгүн келишим түздүк. Ошол үйдөн чыкпай туруп, сиздер тиешелүү Мегаком номерларыңызга бирдик салып, ошону контрактка которуп коюу жөнүндө. Жалпы ошол ким контракт төлөй турган болсо, ошону ийкемдүү, ыңгайлуу төлөй турган жолдорду жасадык деп айтсам болот. Ал эми качан төлөйбүз, кантип төлөйбүз деген маселелер боюнча биз мына биринчи модулда өзүңөр билесиңер, контракт төлөбөгөн студенттерди биз эч качан киргизген эмеспиз модул тапшырууга. Бүгүнкү күндө биз биринчи модулга дагы, экинчи модулга дагы ошол баягы кырдаалды эске алып, контракт төлөй элек студенттердин бардыгына уруксат бердик модулдарды тапшырганга. Эми жыйынтык текшерүүгө чейин ошол мүмкүнчүлүк таап, баягы калган жарым бөлүгүн ошол төлөшүңүздөр керек контракттарды. Албетте, мисалы үчүн бүгүнкү кырдаал түздөн түз таасир эткен өтө бир шарты болбогон студенттер болсо, алар ошол тиешелүү менин атыма арыз жазышып кайрылышса, аларды ар бирин индивидуально карайбыз. Өзүнчө карап туруп, бул жерде ошол мүмкүн дагы студенттин өзүнүн мүмкүнчүлүгүн айтат, ошого жараша ар жака жылдырып берүү маселелерини ар бирине индивидуально ошол тиешелүү документтерин чогултуп, ошонун негизинде карайбыз деген ойдомун. Эми бүгүн мындай дагы маселе бар. Биз биринчи ошол модулдарды онлайн уюштурдук. Эми жыйынтык текшерүүлөрдү онлайн уюштуруп атабыз. Кийинкиси сессиялардан кийин ушул бүтүрүүчү курстар мамлекеттик экзамендерди дагы толугу менен онлайн түрүндө тапшырат. Бул үчүн бизде баардык техникалык мүмкүнчүлүктөр бар.
ушул азыр сиздер менен сүйлөшүп аткан сыяктуу режимде олтуруп ошол билеттерди алып кадимгидей мамлекеттик экзаменге жооп берип жыйынтыктарын чыгарабыз, быйылкы окуу жылдын жыйынтыктарын. Ушуну дагы сиздерге маалымат үчүн айтып коюшум керек. Буга ушул биздин бүтүрүүчү курстун студенттери эгер азыр катышып аткан болсоңуздар, бардык маселелерди азыртан тапшырып, алдын ала коргоо иштерин, анан кайсыл платформа аркылуу кирип тапшырасыңар, эмнелерди алдын ала билиш керек, кантип өзүнө экзаменге катышыш керек, ушул маселелер боюнча бүгүнкү күндө тиешелүү факультеттер иш алып барып атат. Сиздер ошол жерде активдүү болуп, өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөрдү көрсөтүшүңүздөр керек. Анан студенттер үчүн эми мындай жакшы мүмкүнчүлүктөр бүгүнкү күндө болуп атат, урматтуу студенттер. Биздин университетте гана бар да, бүгүн студент өзүнүн билим берүүсүнүн сапаты менен гана өзгөчөлөнүш керек. Билим алуусунун, окуусунун сапаты менен. Эң негизгиси студент активдүү болуш керек. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде гана эң мыкты окуган 10 студентке айына $100 стипендия бар. Айына $100 1 жыл бою алат. Биз мына кечээ ошол карантин башталганга чейин быйылкы атуулдук стипендиянын жыйынтыгын чыгардык. Бизде ошол 10 студент $100 стипендия алып баштады. Тилекке каршы бүгүнкү кырдаалга байланыштуу алар менен жолуга албай атабыз. Эртең жакынкы күндөрү жолугуп беребиз. Бул ушул бизде окуган, бизге тапшырган студенттердин ар биринде мүмкүнчүлүк болот. Эмне кылыш керек ал үчүн? Ал үчүн биринчи кезекте эң мыкты окуш керек. Жалаң бешке окуган болуш керек. Андан сырткары ошол илимий багытта иштерди аткарган болуш керек. Коомдук иштерде, кыскасы 4 тараптан тең өзүн көрсөткөн гана өтө чоң конкуренцияда жеңип чыгуучу ушул стипендиябыз бар. Албетте, андан сырткары ошол бюджеттик негизде окуган студенттерибиздин стипендиялары бар. Жакынкы күндөрдө быйылкы окуу жылдан мүмкүн ошол педагогикалык адистиктерди окуган студенттерибиздин стипендиясын көтөрүү жөнүндө өкмөттө маселе көтөрүлүп жаткан. Эгер ошол бекип кала турган болсо, педагогикалык багытта окуган студенттердин стипендиясы көтөрүлүш керек. Ал эми бүгүнкү күндө бардык студенттерибиз ошол 800 сомдон стипендия алышат. Дагы бир жакшы суроо келиптир, мына бош жумуш орундары боюнча сайтка жайгаштыруу бүтүрүүчүлөргө жакшы болмок деп. Бүгүнкү күндө ошол биздин университетте карьера борбору деген бар. Ошол карьера борбору тарабынан жыл сайын ошол бош орундардын ярмаркасы жүргүзүлөт, урматтуу студенттер. Ушуга менимче байланышып көрсөңүздөр, ошол жерде бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Азыркы учурда анан дагы бир биз жакынкы күндөрү мүмкүнчүлүк ачалы деп атабыз. Ошол университеттин атайын платформа болот дагы, ал жерге бардык бош орундар жөнүндө ишканалардын вакансиялары илинет. Ошол эле учурда ошол жерге сиздердин дагы портфолиоңор илинет да. Мен мынол адистикти окуйм, менин монолдай жөндөмүм бар, мен иш издеп жүрөм деген сыяктуу эки жактуу портфолиолор илинип, бүтүрүүчүлөр менен иш берүүчүлөр өзү ошол платформанын ичинде бирин-бири таап, практикаларга алып кетип, андан нары ишке орноштурууга чейин ишке ашыра турган платформаны аракет кылып атабыз. Буюрса жаңы окуу жылдан ушул нерсе ишке кирет. Эми контрактты сентябрда төлөсө болобу деген дагы суроо болуп атат. Бул боюнча мен жана айтып кеттим. Ошол кандай эгерде острый бир мүмкүнчүлүгүңүздөр болбосо, арыз менен кайрылып, себебин түшүндүрсөңүздөр, ошого жараша гана чечим кабыл алынат. Дагы бир суроо болуп атат. PhD докторантура боюнча. Өзүңөр билгендей, ошол бүгүнкү күндө бизде университетте бакалавр, магистр тепкичтери даярдалат. Билим берүүнүн. Эми мыйзамда жаңы ошол PhD докторантура деген дагы баскыч киргизилди. Бул албетте сиздер бакалаврды, магистрды бүткөндөн кийин тапшыра турган илимий багыттагы окуу болуп эсептелет. Бул боюнча азыркы күндө ошол өкмөт тарабынан, министрлик тарабынан атайын критерий жоболору иштелип чыгып бекитүүнүн алдында турат. Эгер ошолор бекитилип кала турган болсо, албетте бул толук кандуу иштей баштайт. Бүгүн биздин университет ошол 3-4 пилоттук университеттин катарына кирет.
атайын ошол жоболорду иштөөгө катышып, пилоттук медицина багытындагы бир адистик боюнча иштеп жатабыз. Эгер толук кандуу иштегенден кийин бардык багыттарда эгер биздин ошол критерийлерге, талаптарга жооп берген кадрларыбыздын негизинде ачууга мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Мен ата-энем 3-группадагы инвалид. Ушуга 3-1 тууган отурабыз, апам пенсиясы менен жашап жатабыз. Контрактка льгот берсеңиздер жакшы болмок деп Кубанычбек кызы Зирегүл деген студент кызыбыз сурап атат. Зирегүл, биз университет боюнча атайын жыл сайын ушундай арыздарды алып, льготаларды берип келебиз. Быйыл дагы мына өзгөчө мына кырдаалга байланыштуу мына 2 жарым жылдыкта дагы ушундай шарты оорлор үчүн биз өзүнчө комиссия кылып, дагы бир топ студенттерибизге ушундай льготаларды бердик. Менимче мүмкүн эгер арыз берген болсоңуз, ошолордун арасында сиз да бар болушуңуз керек. Бюджеттик негизде бүтүп жаткан студенттерге дипломдун ордуна кандайдыр бир документ берилеби деп сурап жатышат. Бул албетте бюджеттик негизде окуп аткан, айрыкча педагогикалык, медициналык багытта окуп аткан бүтүрүүчүлөрүбүз ошол милдеттүү түрдө отработка кылыш керек. Биз жиберген жакка барып, ошол жакка жөнөгөндө атайын справка берилет. Мына ол окууду бүттү, бул адистикти бүттү, силерге жиберилди деп. Ошонун негизинде барып ишке орношуп, аягында ошол трудовой книжкасына ошол жерде иштеди деген печаты менен кагазды алып келгенден кийин бул дипломун алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми экинчи курстардын тарыхтан госэкзамени аны күзгө жылдырылды. Азыркы мезгилде болбойт. Сиздер экинчи курстар негизги сессияңыздарды ийгиликтүү тапшырып кете берсеңиздер болот. Ал эми Кыргызстан тарыхыдан мамлекеттик экзаменди буюрса ошол күз айларында уюштурабыз. Стипендия боюнча биз тактайлы. Мен стипендия ала элекмин деп сурап атат. Сөзсүз стипендияны эгер жалаң 5ке тапшырган студент болсо, ал стипендиясын алыш керек. Кийинки дагы бир суроо болуп атат. Мына саламатсызбы агай? Өлкөбүз кадимки жашоого кайтып келүүдө, чет өлкөлөр өздөрүнүн чек арасын ачып жаткан учуру. Эгер биздин студенттердин арасынан чет өлкөгө эс алууга, иштөөгө барам деп Шенген визасын алууну максат кылып жаткан студенттерибиз бар. Визага кирүүдөн алдын биздин университеттен справка талап кылынат. Биз справканы эркин ала алабызбы, университет уруксат береби деп сурап атат. Бул эми урматтуу студенттер, кырдаалга байланыштуу ар бир мамлекет өзү чечим кабыл алып жатат да. Мисалы үчүн бизде бүгүнкү чектөөлөрдө өзүңүздөр билгендей, мына сыртка чыга турган авиа рейстер токтотулган. Ал эми ар бир өлкө өзү кайсыл өлкөлөрдү кабыл алат, кабыл албайт, бул дагы өзүнчө чечим кабыл алына турган маселе да. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө так айта албаймын да, кайсыл мамлекет жөнүндө сурап атасыздар. Ошол Европага бара турган болсо, ал Европа мамлекеттери бүгүнкү күндө кабыл алабы, албайбы, менде бүгүн так маалымат жок да. Муну сиздер ар бири менен өзүнчө ошол интернет булактар аркылуу тактап, билип, анан ишеничтүү болгондон кийин гана аракет жасашыңыздарды мен суранам. Албетте бизде эгер бүгүнкү биздин өлкөнүн эрежелерине ылайык уруксат берилген болсо, анда визага уруксат берилет. Биз мисалы үчүн бизде окуп жатат деген справканы эч маселе жок беребиз. Бүтүрүүчү курстар контракты төлөш керек, урматтуу студенттер. Эми сиздер дагы туура түшүнүшүңүздөр керек. Бизде 3000ге жакын окутуучу кызматкерлер бар. Биз ошол кызматкерлердин дээрлик айлыгын ошол контракттан түшкөн акчалардын эсебинен төлөйбүз да. Ошон үчүн мен эми өтө көп акча төлөм калбаса керек, мүмкүн жарымы калган болсо, ошону аракет кылып төлөшүңүздөрдү мен
суранам ошол мамлекеттик экзаменге чейин. Анан эгерде сизде чындап эле бир мындай өзгөчө проблема бар болгон болсо, аны арыз менен кайрылыңыздар, изилдеп көрөлү. Изилдеп көрүп, анан чечим кабыл алынат. Бүгүнкү күндө бизде контракт төлөм дээрлик 80% болуп калды. Мен ойлойм ошол эгерде бирин экин ушундай жанагындай жогорто суроо бергендей ата-энеси инвалид, башка шарты жок балдар болсо, же башка бир жүйөлүү себеп болгон болсо, аны арыз менен кайрылсаңыздар карап көрөбүз. Медицина факультетинин бүтүрүүчүлөрү чет өлкөлөргө ординатурага бара алабы? Буга чейин барып келген, ошол медициналык факультетти бүткөндөн кийин чет өлкөдөгү ошол ординатура окуткан окуу жайларга барып окуп жүргөн студенттерибиз бар. Ошол эле Борборго же чет өлкөгө. Бүгүн деле ал мүмкүнчүлүк бар, бирок ошол кабыл алуусу, аларга кантип баруу маселелери ошол кайсы өлкө болсо ошодон көз каранды да, ошол жагын эске алсаңыздар. Ал эми гос экзамендер боюнча сурап жатышат. Мисалы, кандайдыр бир техникалык себептин негизинде ошол мамлекеттик экзаменге кире албай калсак кийин мүмкүнчүлүк берилеби дегендей. Бүгүнкү күндө бизге министрлик тарабынан атайын ошол буйрук келгенде бул маселе каралган. Эгерде жүйөлүү себеп менен кире албай калса, кийинки күнү уруксат берүү, кайрадан тапшырууга мүмкүнчүлүк берүү деген сыяктуу жерлери бар. Ал боюнча сиздерге ар бир факультет өздөрү эреже менен тааныштырат. Сиздер кайсы бир мамлекеттик экзамен башталганга убакыт калганга чейин ошол өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүктөрдү айтып, бардыгын тактап барсаңыздар, эгер ошол моментте кандайдыр бир форс-мажордук абал түзүлгөн болсо, албетте ал туура түшүнүү менен кабыл алынат. Кайрадан кирип тапшырганга сиздерге мүмкүнчүлүк берилет. Азыр дистанттык бөлүмдө окуган же болбосо сырттан окуу бөлүмүндө окуган болобу, күндүзгү бөлүмдө окуган болобу, бүгүнкү күндө биз аралыктан экзамен алууга мүмкүнчүлүк берип атканда, бул анын каерде жайгашпасын, кайсыл точкада жайгашпасын, ошол жерден туруп тапшырганга мүмкүнчүлүгү бар. Албетте бул баягы биздин бүгүнкү жаман айтпай жакшы жок дегендей, ошол аралыктан окутуу технологиялары буга чейин биз мына 2000 менин эсимде бар, 11-жылдан башталган да. 2011-жылдан бери биз ошол студенттерди күндүзгү формада окуйбуз, сырттан окуу формада окуйбу, ошол аралыктан окутуу технологияларын пайдаланып окутууга техникалык бүт мүмкүнчүлүктөрүбүз болгон. Тилекке каршы көпчүлүк студенттер, мугалимдер буга мындай өз активдүүлүгүн көрсөтпөй келишкен да. Ал эми бүгүн ошол колдонбой жүргөн көп технологияларыбызды бүгүн пайдаланып, ийгиликтүү ишке ашырып атабыз. Биз ар бир мамлекеттик экзамен боло турган комнаталарды жабдып, акыркы технологиялар менен жабдып, бүт мүмкүнчүлүктөрдү жасадык. Ушул Zoom платформасы сыяктуу университет өзү онлайн экзамен ала турган программа иштеп чыктык. Ошол программа аркылуу алынып, ал экзамендердин бардыгы ошол университеттин серверине жазылып калмакчы. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүн сиздердин ошол өз деңгээлинде даярданып, мамлекеттик экзамендерди тапшырганга толук мүмкүнчүлүк бар. Эми быйылкы сессияларда мен дайым айтып атам, модуль учурунда дагы, сессия учурунда дагы, эгерде студент жүйөлүү себеп менен кирбей калса, сөзсүз кошумча мүмкүнчүлүктөр берилип жатат. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей, ошол биз негизги сессия бүткөндөн кийин, эгер кимдир бирөө тапшырылбай калса, жайкы семестрлерге келип окуу мүмкүнчүлүгү бар эле. Бул жылы дагы ошол эле мүмкүнчүлүк болот. Албетте, эгерде өзүнүн күнөөсү менен эмес, кандайдыр бир техникалык же башка себеп менен болуп калган болсо, ага биз ошол ар бир текшерүүдөн кийин эле кайрадан мүмкүнчүлүк, уруксат берип атабыз, жайкы семестрге чейин эле. Ал эми жайкы семестрге барып кошумча окуйм дегендер болсо, албетте ал күндөгү эле мурдагы эреже боюнча ишке аша бермекчи. Башка вуздардан биз ошмого которулуп келели деп жатабыз. Которуу кандай болот дейт. Бул эми урматтуу студенттер, ушул сентябрь айына жакын бизде атайын арыздар кабыл алынат. Сентябрдын августтун акыркы жумасынан баштап, сентябрдын 1-10 күндүгүнө чейин Ош мамлекеттик университетине арыз жазып, кайрылсаңыздар эле эч маселе жок. Ошол тиешелүү айырмаларды чыгаруу менен комиссия
тиешелүү адистиктерге котор берет. Бул жерде өзүнүн эрежелери бар. Ошол сиздер ал жакта окуган предметтер бул жакта дагы окулган болуш керек. Ал эрежелер менен мындай эч кыйынчылыксыз маселе жок. Студенты, которые хотят работать, они могут получить свободное посещение от университета. Но вообще, если студент обучается на очной форме обучения, то это считается как обучение отрывом от производства. То есть он, если с утра до вечера будет очно обучаться, у него не будет времени дополнительно где-то в госучреждениях работать. Поэтому официально это запрещается. Но иногда мы в особых случаях касательно педагогического направления из-за нехватки учителей в определенных районах, да, вот отдаленных районах, иногда к нам обращаются, что вот этот студент, выпускник вашего университета, который сам, значит, из такого-то района, после окончания у нас останется работать, поэтому для решения проблемы нехватки учителей иногда просят, чтобы мы дали разрешение. В исключительных случаях мы на это как бы разрешаем. А так, если у студента очень нет возможности обучаться в очном отделении, у нас во всех программах есть формы, заочные формы обучения тоже имеется. Поэтому, если вы хотите работать в государственных или официальных предприятиях, учреждениях, то лучше перевестись на заочную форму обучения и дальше продолжить обучение. Никаких проблем здесь не будет. Но если он работает дополнительно как по специальности, которой он обучается, и хочет дополнительные какие-то практические науки получать, да, параллельно, это надо подходить индивидуально, посмотреть, что за работа и в каких условиях. И поэтому, я думаю, если у вас не педагогическая специальность, то тоже индивидуально обращайтесь, посмотрим, если возможность будет, но можно рассмотреть. Тагай биз быйыл бюджеттик негизде бүтүрүүчүбүз. Жана магистратурага тапшырсак 2 жылда бүтөбүз. Жана магистратуранын дипломун колубузга алабыз. Ал эми бюджеттик негизде 3 жыл отработка кылып беришибиз керек. 2016 жылга чейин отработка 2 жыл болчу. Ошого эмнеге 3 жыл болгон жана мурдагыдай 2 жыл эмес дейт окшойт. Албетте бакалавриатты бүткөндөн кийин магистратурага бюджетте педагогикалык багытты бүткөн болсоңуздар, ошол кайсы бир токтомдун негизинде ошол отработка эсеби бар. Бирок сиздер ошол мектепте иштеп жатып, бизде магистратурада сыртты формада окуганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ошол мезгилде сиздердин дипломуңуздар жок болсо дагы справканын негизинде магистратурага тапшырууга мүмкүнчүлүк берилет. Отработканын мөөнөтү ошол өкмөттөн бекитилген токтомго ылайык жүргүзүлөт, ошон үчүн аны аткарышыбыз керек. Агай коллежде окуй турган студенттер стипендия алса болобу, бюджет негизде коллежди уюштурса болбойбу деп сурап жатат. Тилекке каршы бизде коллеждерде толугу менен ошол контракттык формада гана окутуу процесси жүргүзүлөт. Биз буга чейин дагы ошол бюджеттик форманы алган эмеспиз. Азырынча контракттык гана формада. Экзаменге даярдык көрүү үчүн китептер проблема болуп атат. Ошто калып кеткен интернетте жок, аймактык китепканада жок, ошко чыгыш мүмкүнчүлүк жок болуп жатат. Бизге бул проблема болуп жатат госко даярданууда дейт. Абдан жакшы суроо экен, урматтуу бүтүрүүчү студент. Сиздер эгерде кимде ошондой материалга конкреттүү кайсыл материалга доступ жок болуп калса, сиздер бүгүн онлайн формада эле кайрылсаңыздар тиешелүү факультетке, тиешелүү дарекке, керек болсо менин электронный почтама, биз азыр экранда электрондуу адрес дагы турат, вот ошол дарекке дагы кайрылсаңыздар болот. Кайсыл источник керек болуп атат. Бүгүнкү күндө биз ошол биздин тиешелүү окутуучуларыңар ошол АВН системасында силерге керектүү источниктин бардыгын ошол жерге илип коюш керек. Эгерде ал жакта илинбесе, кайсыл китеп илинбей турган болсо айтсаңыздар, биз тез арада ошол китепти электрондук формага өткөрүп, бизде iBooks деген электрондук библиотека бар.
ошол жерге илип коебуз автоматтык түрдө ошол китепти ошол боюнча бир 15 мүнөт убакыт талап кыла турган маселе. Сиздер эгерде бүтүрүүчү катары же квалификациялык ишти жазууда же мамлекеттик экзаменге даярдануу үчүн кайсы бир китеп же кайсы бир башка колдонмо жетишпей аткан болсо, мындай аталышыны, авторуну жазып жиберсеңиздер, биз автоматтык түрдө ошол электрондук библиотекага илип коюу мүмкүнчүлүгү бар. А так ошол жетекчиңер, тиешелүү жетекчи, факультет, кафедра окутуучулар сиздерди ошол өзүңүздөрдүн группадагы АВН системасындагы порталга дагы бул материалдарды илип коет. Өзүңүздөр тартынбай ошол керектүү маселени сурасаңыздар. Саламатсызбы, журналисттик адистик үчүн эмнеге бюджеттик орундар каралган эмес? Деги эле бюджеттик орундар бөлүштүрүү кандайча жүргүзүлөт дейт. Бул бюджеттик орундарды бөлүштүрүү боюнча өкмөттө бекитилген атайын токтом бар. Ошол токтомго ылайык бюджеттик орундар каралат. Жыл сайын 5000, мен билгенден бир 5000-6000 ге жакын орун бөлүнөт Кыргызстан боюнча. Ошол жалпы бөлүштүрүү учурунда дээрлик педагогикалык багыттарга басым жасалат. Көпчүлүк учурда педагогикалык, анан медициналык багыттарга басым жасалат. Андан сырткары бүгүнкү күндө ошол өзүнүн эрежеси бар. Кайсыл багыттар, кайсыл тармактар, мисалы бүгүнкү күндө IT тармагы деп атабыз, мына санариптештирүү жылы деп жарыялангандан бери өтө көп IT тармагындагы адистер жетишпегендиктен IT тармагына басым жасала баштады. Ошол муктаждыктарды аныктап олтуруп, анан ошодон бюджеттик орундар жалпы бөлүнөт. Ал эми университеттерге бөлүштүрүп келгенде дагы ошол бизде мурдатан көбүнчө педагогикалык багыттарга берилип жүргөндүктөн ошол педагогикалык багыттарга берилип жатат да. Эми албетте журналистика болобу башка тармактарга дагы берсе болмок. Бүгүн ошол мамлекеттин мүмкүнчүлүгү ошол жетпегендиктен, экинчиден ошол менимче ишке орношуу мезгилинде муктаждыктын мамлекеттик ишканаларда муктаждыктын жетиштүү болгондугунан бөлүнбөсө керек. А так жалпы республика боюнча аз орун бөлүнүшү мүмкүн. Квалификациялык иш жазууда техникалык, материалдык көйгөйлөр жаралат да, азыркы кырдаалга жараша дипломдук ишти экзамендин башка түрүн алмаштырууга болобу дейт. Менимче квалификациялык иш жазууда техникалык жактан сиздерде мүмкүнчүлүк проблема болбош керек. Бир гана маселе бар эле, жанагы диплом бүткөндөн кийин переплет кылып, анан аны алып келип тапшыргыла деген сыяктуу. Бул маселени биз сүйлөшүп атабыз. Мүмкүн сиздер ошол квалификациялык иш даяр болгондон кийин электрондук формасыны факультетиңиздерге жиберип, алдын ала коргоодон өткөндөн кийин ошол эле переплет сыяктуу кылып, PDF форматта даярдап, ошол формада гана тапшырсаңыздар жетиштүү болот деген сыяктуу биз кошумча өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Эгерде сиздер ошону даярдаганга материалдык электрондук китеп, башка мүмкүнчүлүгүңүздөрдөн проблема болбосо, даяр болгондон кийин ал проблема болбойт. Онлайн режиминде кайра экзамен тапшырганга караганда квалификациялык иштөөдү коргоо бир топ жеңилирээк болуп атат. Ошон үчүн квалификациялык иштерди коргоо боюнча сиздерде мындай деталдуу майда кандай техникалык проблемалар чыгып аткандыгын жазсаңыздар, биз ошонун ар бирини чечүүгө аракет жасайбыз. Кайсыл программа менен кандай болот экзамен? Алдын ала ГОСТ өткөрүүгө даярдоо иши болобу? Обзордук лекциялар деп атат да. Рахмат, ушул жакшы суроо экен. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мен дагы бир жолу айткым келет. Ошол биз университет ушул мына сиздер азыр чыгып аткан Zoom платформасы сыяктуу университет өзүнүн ички платформасын даярдадык. Ошол платформа аркылуу куду ушул Zoom'да кандай отурсаңыздар, ошондой эле мүмкүнчүлүк менен тапшырасыздар. Ага чейин кадимкидей ошол обзордук лекциялардын графиги коюлат. Ал графикке дагы өзүңүздөр куду ушундай кирип, обзордук лекцияларга катышканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алдын ала коргоолорду уюштурууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Консультация болобу, кандай маселеңиздер болсо, ошого жараша онлайн мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берилет. Бул боюнча эч кабатыр болбосоңуздар болот.
Агай сентябрдан окуу сөзсүз ачылабы деп сурап атат. Эми биз дагы ошодон үмүт кылып атабыз, урматтуу студенттер. Буюрса ошол сөзсүз кырдаал жакшырып, мамлекет тарабынан уруксат берилсе, биз окууну баштаганга даярбыз. Бирок эң бизди кубандырганы ошол биз ушул кырдаал пайда болгондо биз эми эч нерсе кыла албайбыз деп, ушул онлайн болсо дагы байланыша албайбыз деп отуруп калбастан, жалпы Кыргызстандын билим берүү системасы ошол онлайн формасында дагы окуп, кырдаалдан чыкса боло тургандыгын көрсөтө алды деп ойлойм. Бул биздин университеттер үчүн эле эмес, өзүңөр билгендей, мектептерде дагы биздин кичинекей жеткинчек окуучуларыбыз дагы ушул силер отурган платформаларды пайдаланып окууну үйрөнкөнү мени абдан кубандырат да. Ошон үчүн биз мектеп ошентип аткандан кийин жогорку окуу жайлар, студенттер бул багытта мындай бир лидер болуп, өзүбүздүн бир топ мүмкүнчүлүгүбүз, креативдүү мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экендигин көрсөтүшүбүз керек. Мен ойлоп жатам, ошол сентябрдан сиздер келсеңиздер дагы, ушул университеттин ичинде окуп жүрсөк дагы көп жолку чогулуштарыбызды ушундай форматтарда өткөрүп, ушундай форматтарда сабактарды уюштуруп, өз алдынча иштерди ушундай форматтарда кабыл алуу тажрыйбаларын биз токтотпой, ошол өз процессибизде улантабыз деп мен ойлоп жатам. Себеби сиздерди мына бүгүн 1000дей студент менен мен сүйлөшүп аткан болсом, университетте бир залга батпайт 1000 студент. Көрсөм мына онлайн режиминде бардыгыңыздарды чогултуп, дүйнөнүн кайсыл точкасында турбагыла сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болот экен да. Ошон үчүн кырдаал жакшырсат, буюрса ал мезгилде дагы ушул технологияларды колдонууну улантабыз. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге контракт окуса да стипендия берилеби дейт. Мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерге контракт окуса стипендия берилбейт, бирок биздин ошол атайын комиссия контракттан льгота берүү жагыны карап жардам берет. Биринчи курста стипендия берилбейби жана эмнеге дейт. Бул биринчи курста эмес, бир семестр. Өзүңөр билгендей, стипендия студенттин жетишүүсүнө карата берилет. Биринчи сессиясын ошол жалаң бешке тапшырган студенттер ошодон баштап ала баштайт. Саламатсызбы агай, медицина багытында коллежде окугандар бүткөн соң окууну улантуу үчүн ОРТга таянып калып жатабыз. Диплом менен барып окуубузду улантсак, билимибизди өркүндөткөнгө мүмкүнчүлүк берсеңиздер болобу? Ушул жөнүндө карап берсе сураныч дейт. Медициналык коллежде, жалпы эле коллеждерде окуган студенттер, бүтүрүүчүлөр сиздерге дагы айтып коюшум керек. Албетте коллежди бүтүргөндөн кийин жалпы республикалык тестти тапшырганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ким эгерде ошол дипломдун негизинде багытын өзгөртүп, ошол жалпы жогорку кесиптик үчүн аракет жасай турган болсо, жалпы республикалык тестти тапшырыңыздар деп айтмакчымын. Жалпы республикалык тестти каерде жашап аткан болсоңуз, ошол районго катталып өтсөңүз болот. Бирок эгерде жалпы республикалык тест тапшырбай калсаңыз, анда ошол медицинадан башка багыттар ошол өзүңөрдүн багыттагы гана жогорку кесиптик билимге тапшырганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Мисалы, экономиканын колледжинде окусаңыз, экономиканын бакалаврына ОРТсыз тапшырсаңыз болот. Эгерде сиз экономиканы бүтүп, юриспруденциянын бакалаврына тапшырам десеңиз, анда сөзсүз жалпы республикалык тесттен проходной балыңыз бар болуш керек. Ушуну эске алсаңыздар. Ал эми медициналык коллежди бүткөндөрдө бардыгыңыздар жалпы республикалык тест тапшырышыңыздар керек. Эгерде жогорку медициналык факультетке тапшыра турган болсоңуздар, ошол негизги тесттен 110дон кем эмес, химия, биологиядан 60тан кем эмес балды алышка аракет жасашыңыздар керек. Бир гана фармация адистигин бүткөндөр, ошол фармациянын жогоркусуна тиешелүү түрдө ошол адистикке гана тапшырганга мүмкүнчүлүгү бар. Назгүл Нишанбаева деген кызыбыз жазып атат. Ошол кадрлардын курамы боюнча айтып өтүңүзчү деп. Бүгүнкү күндө ушул Ош мамлекеттик университетинде даярдалып жаткан багыттар, аларды окуткан окутуучуларыбыз колдон келишинче ошол мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып окутуп жатышат. Айрыкча мына азыркы заманбап пайда болуп аткан бүгүнкү рынок шартында, рынок экономикасы учурунда
биз мурдакыдай кайсы бир адистикке даярдап, ошол адистигибиз эч качан өзгөргөн эмес да. Мына Союз мезгилинде 70 жыл бир адистикти окуп, бир кесипти алып, бир кызмат, мисалы бухгалтер деген кесипти алып, пенсияга чыккыча ошол кесипте окуп жүрө беришкен да. Бүгүнкү күндө мына рынок экономикасынын шартында студенттерибизге конкреттүү бир нерсеге кадап даярдоо мындай анча туура эмес болуп калып атат да. Ошон үчүн биздин кадрларды даярдоодо бүгүнкү күндө багыттарга ылайыктап даярдай баштадык. Бул деген сөз, мисалы, ошол эле экономика багыты боло турган болсо, бүтүрүүчүбүз барып бухгалтер болобу, экономист болобу, ошол экономика тармагындагы кандай адистикте ишке орношкон болсо, ошол адистигине тез ыңгайлашып кете ала турган, тез адаптация болуп, өзүнүн үстүнөн иштеп, кошумча үйрөнүп, даяр болуп кете ала турган бүтүрүүчүлөрдү бүгүнкү күндө даярдашыбыз керек болуп атат. Ошого байланыштуу биз бүгүн окутуунун натыйжасы деп коет. Ар бир келген студент, бизде окуп жаткан студент бүткөндөн кийин кандай натыйжага ээ боло тургандыгын так билиш керек. Ал эми биздин факультеттер, кафедралар ошол так результатка, натыйжага жеткирүү үчүн колдон келген бардык аракеттерин жасоодо. Бүгүнкү биздин Ош мамлекеттик университетинде түзүлгөн материалдык техникалык жабдуу мен билгенден дээрлик Кыргызстан боюнча эң мыкты деп мен айтсам болот. Ошол эле учурда профессордук окутуучулук курамдагын бүгүнкү күндө абдан аракеттерин жасап, ушул кайсыл багыт болбосун, ошол багытта бир жыйынтыкты көрсөтөлү деген аракеттерин жасап атат. Экинчи жагынан биз ошол окутуучуларыбызды дагы тынбай квалификациясын жогорулатуу максатында бүгүнкү күндө атайын ошол университеттин алдында квалификация жогорулатуу институтун ачалы деп атабыз. Мугалимдерибизди бүт сыртка чыгарып, ушундай дистанттык формада ар түрдүү жаңы нерселерди окуталы деп атабыз. Себеби бүгүнкү күндө бүгүнкү алган билими менен биздин бүтүрүүчүлөрүбүз же мугалимдерибиз жүрө берсе дагы тез эле эскирип кала турган заман болуп атат. Ошон үчүн биз профессордук окутуучулук курамга ушундай сунуштап атабыз. Күн сайын жаңы нерселерге, жаңы тренингтерге катышып, өзүнүн үстүнөн иштеп, бүгүнкү биздин студенттердин талабын канааттандыра турган деңгээлге аракет кылуусун суранып жатабыз. Ошол багытта мындан кийин дагы иш улана бермекчи. Контракт төлөп жатканда былтыркы жылы ашыкча төлөп, быйыл ошону кошумча эсептеп кем төлөгөн, бирок былтыркы акча быйылкы курска автоматический перевод болбоптур. Экономисттер жооп бербей жатышат. Ошого главный корпуска баруу керекпи же кандай жолу бар? Мисалы мага эртең экзамен дейт. Андай болбош керек. Силер эгерде алыста жайгашкан болсоңор эч кандай келиштин кереги жок. Ошол мындай кагазга жазып эле монча төлөнгөн деп тиешелүү төлөгөн кагаздарыңарды тиркеп туруп, онлайн эле почтага таштап койсоңор, экономисттер чечим кабыл алат. Биз бул боюнча эгер контагыңызды жөнөтүп койсоңуз, экономисттер менен дагы байланыштырабыз. Еще один вопрос из КЕФ. Можно узнать, каким образом мы должны сдать справку, заявление на продление контракта и к какому именно можно обратиться по этому поводу? Кому именно можно обратиться? Это первый вопрос, оказывается. Уважаемый студент Капаров, оказывается, да? По поводу контракта, если у вас есть уважительные причины, вы должны написать заявление на имя ректора и обратиться к экономическому отделу. И они вам объяснят, какие формы, что надо делать. Насчет АВМ, будет ли он открыт для всех, кто не оплатил контракт полностью, то есть доступ к экзамену открыт будет или как? Я уже отметил, еще раз хочу повторить, что мы АВН открыли, доступ стал открытым во время сдачи первого модуля и второго модуля. А уже в итоговом контроле это открываться не будет. Вы должны уже оплатить. Уже будет где-то конец мая, июня. И если у вас по причине, по уважительной причине, если у вас есть очень обоснованные причины к тому, чтобы мы продлили ваш
оплату вашего контракта, вы индивидуально, прикрепляя все ваши документы о том, что мы должны, почему мы должны продлить, отправьте нам на почту, электронную почту, на университетскую электронную почту или на мою лично может отправить, мы посмотрим этот вопрос. Экинчи курстарга практика болобу, январдан кийин практикага чыгабыз деп жатканда карантин башталып кеткен деп жатат. Азыр урматтуу студенттер, ушул контракттар боюнча, практикалар боюнча биз бүтүрүүчү курстардын гана практикаларыны сөзсүз түрдө аткаруу жөнүндө чечим кабыл алганбыз. Ал эми педагогикалык практикаларды кайсы бир факультеттер онлайн түрүндө уюштурду. Ал эми көпчүлүк практикаларды биз кийинки мөөнөткө жылдырганбыз. Бул боюнча тиешелүү факультетиңизге кайрылсаңыз, алар кайсыл айга жылганы жөнүндө кошумча айтат. Сиздерге азырынча ошол калган предметтериңиздерди тапшырып койсоңуздар, демек толугу менен тапшырган болуп эсептелесиздер. Мисалы, окуу мезгилинде окууга жакшы катышпаган студенттердин балы активный катышып жүргөн студенттер менен бирдей болот. Муну кандай түшүнсө болот? Чынында ар ким өзү үчүн окуйт, бирок ушунча кыйналып окуп аягында келгенде бирдей баа алат. Албетте бул обидно болот да, ушуну көзөмөлгө аласыздарбы? Чындыгында эч бир студент 5 жыл аяп билбейт да, мугалимдер көтөрмөлөп баа койгонго үйрөнүп калышты. Ошол бул болсо албетте слабый студенттерди тарбиялайт. Ошону карап коюңуздар. Рахмат Нурали Арапов деген студентибиз жазып атат. Бул боюнча маселе бар, урматтуу студенттер. Мен ошон үчүн баягы башында сиздерден суранганым ошол болду. Студенттер, ар бир группадагы студенттер эгерде активный болсо, эгер ошондой ар бир негативный көрүнүшкө эгерде көз жумуп жүрө берсе, муну токтотуш абдан кыйын болот. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем, кайдыгер болбостон ошол окуу процессине активдүү катышкыла дегеним, ошол ар бир маселе боюнча талкууларды кылып, ошол өзүңүздөрдүн оюңуздарды тиешелүү факультеттерге дайым айтышыңыздар керек. Ошондо бул нерсе өзүдөн өзү калат. Да туура кээде бюджеттик негизде окуган студенттерибиз, мен бюджетте окуйм, мен стипендия албай калам деген ар түрдүү жүйөлөрүн келтирип, кээ бир учурда мугалимдерди көтөрмөлөгөнгө түртүп коюшкан учурлар бар. Жалпы эле учурда ушул баалоо системасында ар түрдүү кемчиликтер бар. Биз жакында эле мына онлайн конференция уюштурдук ушул академиялык чынчылдык боюнча. Бул жогорку окуу жайдагы эң негизги багыттардын бири болуш керек да, академиялык чынчылдык деген. Биз бул боюнча азыр иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Буюрса сиздер келгенден кийин студенттер менен дагы бир топ көп иш чараларды аткарып, ушул академиялык чынчылдык деген атайын документке бардык студенттерге, окутуучуларга чейин ушул тааныштырып, кол койдуруп иш алып барабыз буюрса. Бирок албетте бүгүн биз мына университеттеги бардык факультеттер көз карандысыз аккредитациядан өтүп атат. 5 жылда бир ар бир адистик сиздерден кандай экзамен алса, ошондой экзамен берип биздин программалар аккредитациядан өтөт. Ошол мезгилде студенттердин интервьюсу деген бар. Студенттер ошол тиешелүү эксперттерге өзүн окуган программасы жөнүндө өзү баа берет. Ошол студенттердин баасыга ылайык анан тиги эксперттер факультетти, университетти баалайт да. Ошол нерселерге сиздер окуу учурунда катышып, анан ошол маселелерге чейин барышыңыздар керек. Бул боюнча дагы мына кырдаал жакшыргандан кийин ар бир студенттер менен атайын тренингтер болот. Сиздер өзүңүздөрдү кандай формада алып жүрүшүңөр керек, өзүңүздөр эмнелерди мыкты сактап окушуңар керек, кандай талап кылышыңар керек, ушулар жөнүндө дагы буюрса дагы иш алып барабыз. Бир маселе мына урматтуу студенттер. Бизде Ош мамлекеттик университетиндеги эң бир башка көп университеттерде жок уникалдуу мүмкүнчүлүк бул университетте окуп жатып, чет өлкөлүк, алыскы чет өлкөлүк университеттерге барып окуп келүү мүмкүнчүлүгү. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн сиздер эгерде Россияга барсаңыздар, орус тилин, башка чет өлкөлөргө барсаңыздар, кайсы бир англис тилин же түрк тилин кошумча үйрөнүш керек. Мен сиздерден мындай кеңеш берип кетет элем, суранып кетет элем. Ар бириңиздер ушул бүгүн мүмкүнчүлүктү пайдаланып, кайсы бир чет тилди үйрөнгөнгө аракет кылсаңыздар.
Биз даже быйыл биринчи курска кабыл алгандарды айтып атабыз. Биринчи курста ар бир адистикке жок дегенде бир адистикке бир группа англис тилдүү группа ачабыз деп. Окуу процесси англис тилде болуп, биздин студенттерди англис тилине ылайыкташтырып баралы деп. Эгерде бакалаврда атайын Кытай тилин кошумча үйрөтөлү деп атабыз. Эгерде Кытай тилини HSK 4кө чейин бакалаврды бүткүчө тапшырса, магистратурага Кытайга бекер Кытайга барып магистратурасын окуп келе турган мүмкүнчүлүк түз берели деп атабыз. Турциянын бардык университеттери мен барып келдим айтып атат. Эгерде түрк тилин бир аз билсе, биз университетке жыл бою, бир жылга, жарым жылга келип окуп кеткенге мүмкүнчүлүк беребиз дейт. Атайын алмашуу программалары көпчүлүк университеттерде жок, мүмкүнчүлүктөр ушул биздин университетте бар да. Тилекке каршы ушул мүмкүнчүлүктү биздин мындай басымдуу көпчүлүк студенттерибиз билбей калган учурлар бар. Ошон үчүн сиздерден суранат элем, ушул боюнча активдүү болсоңуздар, толук ар бириңиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бүгүнкү күндө биз бардык чет өлкөлүк университеттер менен ушундай аракетти жасап атабыз. Эч болбосо ички мобилдүүлүк менен мына Кыргызстандагы башка жогорку окуу жайларда барып, бир семестр окуп келүү мүмкүнчүлүктөрүн бардыгыңыздарды пайдаланууга чакырып кетет элем. Азыр мына колдомо геодезияда окуган бала сурап атат, ошол чет өлкөгө барып тажрыйба алмашып келсе болобу деп. Албетте болот. Болгону ошол аракетиңиздерди жасап, биздин эл аралык бөлүм менен тыгыз байланышта болуп, тынбай ошо интернеттеги ар түрдүү программалар менен карап аракет жасаш керек. Сөзсүз ар бириңиздер ошол сабагыңыздар өзүңүздөрдүн адистикти окуу менен биргеликте бир чет тилин кошумча окудууну мен сунуш кылам. Эмне үчүн аккредитация кырдаалга байланыштуу кийинки окуу жылына чылдырылган жок деп сурап атат. Бул эми урматтуу студенттер, аккредитация программаларды аккредитациялоо деген бул 5 жылда бир келүүчү процесс болуп эсептелет. Эгерде аккредитацияны биз убагында өткөрбөсөк, ушул жылкы бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик экзамен алып диплом берген укуктан ажырап калабыз да. Эгерде биз кырдаал жакшырганга чейин жылдырсак, анда мамлекеттик экзамендерди, диплом берүүлөрдү дагы бүт наракка жылдырышыбыз керек болот эле. Ошон үчүн биздин аккредитациялык агенттиктер ошо онлайн түзүп, ошонун негизинде ишке ашырылды. Бул мындай бир биздин толук кандуу текшергенге, башка кылганга эч бир тоскоол болгон жок. Мен бардыгына катыштым. Ошол студенттер дагы, иш берүүчүлөр дагы, бардык коллектив дагы абдан активдүү катышты деп айтсам болот. Поступление боюнча сурап атат. Поступление в университет как будет осуществляться? Талоны как будем сдавать деп. Менимче бүтүрүүчү класстын окуучулары да бар окшойт. Уважаемые выпускники школ, если кто-то участвует из выпускников школ, я пользуясь случаем, поздравляю всех наших выпускников школ. Сегодня последний звонок, как говорится, да, как мы уже привыкли. И поэтому я вас поздравляю с этим днем. И по поводу талона поступления. В этом году Министерством образования и науки планируется при поступлении в вузы участие на конкурсы будет проходить в онлайн-режиме. То есть, если вы раньше, само ОРТ будет как обычно будете сдавать ОРТ, и результаты, по результатам ОРТ вы получите сертификаты, и этот сертификат, вы будете участвовать с этим сертификатом в онлайн на все университеты Кыргызской Республики. То есть, если раньше пришли в какой-то университет, бросали талон, а теперь будете в онлайн-режиме участвовать, выбирать университет, выбирать специальность и регистрировать ваши талоны. И в онлайн-режиме будут объявлены все результаты. Эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу студенттер, студент достор, мен дагы бир жолу ошол бул жерге катышып аткан студенттерге ыраазычылык билдирем. Бүгүн ошол Ош мамлекеттик университетинин мүмкүнчүлүктөрү, аракети, мен жетекчи катары бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү сиздердин сапаттуу билим алышыңыздар үчүн биз
жумшап атабыз, мындан кийин дагы жумшайбыз. Сиздерден ушул бардыгыңыздардан биз ушул кайсыл жерде жүрсөңүздөр Ош мамлекеттик университетинин студентимин деп сыймыктанып айтып жүрүшүңүздөр үчүн биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Сиздер дагы ошол кайсыл жерде жүрбөңүздөр ошол биздин университеттин атын даңазалап сапаттуу билим аркылуу бизге жардам бересиңер деген терең ишеничтебиз. Биз мына жакынкы күндөрү Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык юбилейин белгилеген турабыз. 28 июнда буюрса биз ошол салтанаттуу онлайн жыйын кылып, андан кийин ошол илимий конференция уюштуралы деп атабыз. Кырдаалга байланыштуу көп иш-чараларыбыз өзгөрдү. Ошол биздин юбилейибиз менен, Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык юбилеи менен бүгүнкү биздин окуп жаткан студенттерди да чын дилимден куттуктаймын. Себеби биздин университет биз өзүбүз бүтүргөн бүтүрүүчүлөрүбүз менен гана сыймыктанабыз, мактанабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетин бүтүргөн бүтүрүүчүлөр дүйнөнүн бардык жерлеринде өтө чоң кызматтарда иштеп келатышат. Бизге бир топ ошол алыскы чет өлкөдөн бүгүнкү күндө бүтүрүүчүлөрүбүз сыймыктануу менен куттуктоолорду жиберип атышат. Ошон үчүн мен айтат элем, силер ошо Ош мамлекеттик университети бул Кыргызстандагы бүгүнкү күндө Орто Азиядагы дүйнөлүк деңгээлге таанылган эң мыкты университетте окуп атасыздар. Бардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. Эми менимче суроолор деле бүтүп калды окшойт. Мен айтып кетет элем, урматтуу студенттер, сиздер ошол дайыма процесске активдүү катышып, ошол университетте окуп жатканда бир гана окуу процесси менен алектенбестен, ар түрдүү иш-чараларга дагы активдүү катышыңыздарды мен дагы бир ирет суранып кетем. Биздин ушул карантин мезгилиндеги уюштурулган аралыктан билим алабыз деген конкурсубуз болгон эле. Ошол конкурстун жыйынтыктарын бүгүн онлайн режиминде угузуп кое берели деп атам, куттуктап коелу деп атам. Кырдаал жакшырганда келип, ар бириңиздерди колуңуздарга тапшырганга дагы мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Биздин ушул биринчи конкурсубуз боюнча аралыктан билим алуунун технологияларын студенттерге жайылтуу, өз алдынча билим алууга үндөө, тайпаларда онлайн жана дистанттык байланышты күчөтүү максатында уюштурулган аралыктан билим алабыз видео конкурсунда орун алган студенттерибизди жеңиши менен куттуктап, онлайн режиминде тапшырып койгонго уруксат этесиздер. Бул боюнча биздин биринчи орунду ошол Жаныбек кызы Мимоза деген кызыбыз жеңип алды. Мен ошол Мимоза кызыбызды чын дилимден куттуктаймын. Биз ошол сертификатты 25 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлайбыз. Кийинки экинчи орунду дүйнөлүк Мимоза кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин журналистика багытында окуган студентибиз. Экинчи орунду дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин студенти, фамилиясы жок го бул жерде, тайпа экен, ARB 117 тайпасы жеңип алды экинчи орунду. Аралыктан билим алабыз деген видео конкурста ошол экинчи орунду ээлегендиги үчүн бул тайпага биз 15 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлап атабыз. Үчүнчү орунду МИД факультетинин, математика жана информациялык технологиялар факультетинин ИСТБ 118 тайпасынын студенттери жеңип алды. Бул үчүнчү орунду алгандыгы үчүн 10 000 сом акчалай сыйлык алды. Ал эми төртүнчү орунду алган медицина факультетинин МПД 118 группасынын студенти Гүлкан Маширапованын видеосу үчүнчү орунду ээледи. Ага дагы 10 000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды. Ал эми бул жерге жалпы 55 видео келип түшкөн, урматтуу студенттер. Алардын баардык калган 51 катышуучуга биз Ош мамлекеттик университетинин атайын ыраазычылык кат сертификаты менен сыйладык. Буну келгениңиздерде
ар бири сыйланып тапшырмакчыбыз. Себеби биз университет боюнча ошол мүмкүнчүлүккө кырдаалга карабастан аракет жасап кирген, ушул катышкан бардык студенттерди өзүмдүн атыман, университеттин атынан терең ыраазычылык билдирип, ушундай атайын дипломдор менен сыйлайбыз. Андан сырткары дагы бир маалыматты мен айтып коюшум керек. Урматтуу студенттер, баардыгыңар катышып атасыңар. Жогорто мен атуулдук стипендия жөнүндө сөз кылдым. Ошол быйылкы 2020-жылдагы атуулдук стипендияны жеңип алган студенттерибиздин дагы аты жөнүн айтып коюуга уруксат этесиздер. Бул биринчиси Алиева Зинат деген кызыбыз, МИД факультетинен 3-чү курсунун студенти, ИКБ-117. Заидов Азирет деген студентибиз, бул чыгыштануу жана тарых факультетинин 3-чү курсунун ИБ-117 группасынын студенти. Карабай кызы Бурмакан, кыргыз филологиясы журналистика факультетинин 3-чү курсунун КЛБ-117 группасынын студенти. Сулейманова Гүлзина, бизнес жана менеджмент факультетинин 3-чү курсунун ББ-217 деген группасынын студенти. Абазбеков Бектурсун, медицина факультетинин 3-чү курсунун ЛК-517Б группасынын студенти. Атахаджаева Мутабархан, МИД факультетинин 3-чү курсунун ИКБ-117 группасынын студенти. Курманбаева Асель, эл аралык мамилелер факультетинин 4-чү курсунун РВ-216 группасынын студенти. Талипова Сахида, орус филологиясы факультетинин 4-чү курсунун РЛБ-216 группасынын студенти. Беков Элмурат, физика техника факультетинин 3-чү курсунун ЭСБ-117 группасынын студенти. Жылдызбекова Акылай, дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин 4-чү курсунун АПРБ-116 деген группасынын студенти. Ушул 10 студентибиз атуулдук стипендиянын 2020-жылкы стипендиаттары болуп аталышты. Бул боюнча дагы биздин атайын түзүлгөн комиссия 30дан ашык катышуучулардын арасынан ушул 10 студентибизди бөлүп жеңүүчү деп таптык. Ошон үчүн мен жогоруда аталган 10 студентибизди чын дилимден атуулдук стипендиянын ээси болушуңар менен куттуктап кетүүгө уруксат этесиздер. Чынын айтканда бул атуулдук стипендия ай сайын $100 1 жыл бою ар бир 10 студентибиз ала турган стипендия болуп эсептелет. Бул бүгүнкү күндө мен билгенден бир да жерде студенттер үчүн мындай суммадагы стипендия жок. Урматтуу студенттер, бул стипендияга, конкурска ушул жерде отурган Ош мамлекеттик университетинин бардык студенттери катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Албетте бул студенттин бир жылдык же бир семестрдик эмгегинин натыйжасы болбойт. Бул 2 жылдык, жок дегенде 2 жылдык студенттин билим берүүдөгү, коомдук иштердеги, илимий иштердеги жасаган эмгектеринин натыйжасында жетише ала турган стипендия. Бул деген сөз, сиздер 1-2 курстан эң мыкты окуу, билим берүүнүн сапатын көрсөтсөңүздөр, 3-чү курстан баштап катыша турган мүмкүнчүлүк аласыздар. Дагы бир жолу биздин атуулдук стипендия студенттерибизди дагы чын дилимден куттуктап, мүмкүнчүлүк болор менен биз тиешелүү стипендияларды беребиз деген ойдомун. Бүгүнкү жолугушуунун жыйынтыктап, урматтуу студенттер, мен дагы бир жолу ушул бүгүнкү жолугушуунун негизинде биздин катышкан студенттерге, ошол ар бириңиздер ушул республикабыздын ар түрдүү райондорунда турганыңыздарга карабай, катышып атканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бул биздин биринчи ушундай жолугушуубуз болду. Мен мындан кийин ушуну салтка айландырып, сиздер менен тез арада ушундай онлайн форматта жолугуп турам деген өзүмө максат кылып атам. Сиздерге, бардыгыңыздарга, окууларыңыздарга ийгилик каалаймын. Үй бүлөңүздөрдө тынчылык, аманчылык каалаймын. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул бардыгыңыздар өзүңүздөрдүн ата-энеңиздердин жанында отурасыздар азыр менимче. Ушул ата-энеңиздерге, тууган уруктарга, бир туугандарыңыздарга менин атымдан, жалпы университеттин атынан салам айтыңыздар.
жакында өткөн ушул май майрамдары менен, кечеги өткөн Орозо айт майрамы менен бардыгыны мен атымдан куттуктап коюңуздар. Бул кырдаал буюрса жакшы бүтөт. Бардык студенттер, бүгүнкү Ош мамлекеттик студенттери мен ойлойм эң биздин активдүү жаштарыбыз болуп эсептелет. Сиздердин аракетиңиздер менен келечекте буюрса мыкты окуп, мыкты диплом алып, ушул Кыргыз Республикасынын экономикасын көтөргөнгө, жалпы социалдык экономикага жардам бере турган мыкты адистер болуп чыгасыздар деген терең ишеничтемин. Дагы бир жолу жолугушкандыгыбыз үчүн чоң ыраазычылык билдирем.